2 февралда Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустамбеков кызматтан бошотулду. Ага чейин социалдык тармактардын колдонуучулары элчини издейбиз аттуу хэштег менен Жаныш Рустамбековду издей башташкан. Assalamu alaikum tuğanlar, ушунун башка группаларга жөнөтүп койгулачы. Таппай атабыз. Буга мурдагы элчинин чек арада куралдуу жаңжал чыккан сайын үн чыгарганга жарабай өлкө кызыкчылыгы үчүн дипломатиялык алкакта өз вазифасын аткарабай жатканы себеп болгон. Бул кызматка ал 2018-жылдын декабрь айында бекитилген. Негизи Рустамбековдун Тажикстандагы элчилик кызматына байланышкан маалымат интернетте жокко эсе. Мисалы, элчиликтин расмий сайтына кирсек, анда Рустамбеков акыркы ирет 2021-жылдын 27 апрелинде Тажикстандын тышкы иштер министринин орун басары менен жолукканы жазылган. Bir күндөн кийин 28 апрелде Тажикстандын тышкы иштер министри кыргызстандык чек-арачылар тарабынан сабалган Тажикстандын окуучулары жөнүндө чыккан маалыматтан кийин биздин элчиге нота жиберген. Былтыр жазында кыргыз-тажик ортосундагы чоң жаңжалдан кийин элчи элес плас көрүнгөн. Андан бери анын ишине байланыштуу маалымат жок. 6-чакырылыштын депутаттары дагы Рустамбековго ишенбечилик көрсөтүп, аны кызматтан алуу боюнча аракет көрүшкөн. Ал комитет алдында отчет берер күнү ооруп калдым деген жөө менен келген эмес. Тилекке каршы биздин элчибиз, Тажикстандын элчиси Рустамбеков азыркы оору менен ооруп калыптыр, ошого келе албай калды. Азыр эми качан жаңы элчини чечесиңер? Анткени бирөө элчи жөнөтөбүз деп болбой калды. Кийинкиси качан болот эми? Анткени ушундай акыбалда ал киши уже билет, кетет, срогу бүттү. Анан ал жанын күйгүзүп иштебейт ал жерде. Меники бүттү, баары кетем деп. Анан ушул акыбалда тез арада чечиш керек да. Анткени ситуацияны көрөт азыр кошуна мамлекеттен. Парламентте 3 жылдан бери аркалап келе жаткан элчилик кызматында коңшу өлкө менен болчу мамилени жакшыртуу үчүн эч кандай көзгө көрүнөр чара көрбөгөнү дагы айтылган. 73 жаштагы элчинин буга чейинки өмүр таржымалын карасак, кандай гана бийлик болбосун дайыма майлуу кызматтарды аркалап келгенин көрүүгө болот. Анын ичинде эң чоң кызматтарын атай кетсек, 93-94 жылдары президенттик аппараттын жетекчиси, 95-96 жылдары Ош облусунун губернатору, 2000-2005 жылдары Жогорку кеңештин депутаты, 2005-2007 жылдары өзгөчө кырдаалдар министри болгон. Андан сырткары бир нече өлкөгө элчи болуп иштеген. 2007-2011 жылдары Кыргызстандын Казакстандагы элчиси, 2014-2018 жылдары Кыргызстандын Түркмөнстандагы элчиси болгон. Мындайча айтканда, элчилик жаатында тажрыйбасы кенен десек болот. Бирок акыркы кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда жана ага чейинки Тажикстандын түрмөсүндө каза болгон кыргызстандык Кудайберди Бекмуратов тууралуу дагы эч кандай үн каткан эмес. Ал тургай Кудайберди Бекмуратовдун Тажикстандын абагында отургандыгы тууралуу да маалыматы болгон эмес. Ал чек арада мыйзамсыз өткөн деген айып менен 2 жылга соттолгон. Анын камалгандыгы тууралуу маалымат, ал каза болуп, атасы анын сөгүн алып келүү боюнча ачык жардам сурап кайрылгандан кийин гана бийлик бул тууралуу билген. Жаныш Рустамбековдун ордуна 2021-жылы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Нурматовдун талапкерлиги көрсөтүлүп, 1-сентябрда парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинен колдоо тапкан. Андан соң комитет чечими президентке жөнөтүлүп, жарлыкка кол коюлмак. Ага чейин Августа Нурматовго карата УКМК тарабынан алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки териштирүү иштери башталган. 20-сентябрда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, элчилик кызматка дайындалган жок. Азырынча анын эркиндикке чыккан, чыкпагандыгы боюнча так маалымат айтыла элек. Ал эми бош элчинин ордуна кимдин барары азырынча белгисиз. Эрежеге ылайык талапкерге алгач парламенттин комитети ишеним көрсөтүп, андан соң президентке жөнөтүлөт.